Эл аралык Силк-Роад мектеби Нооруз майрамын утурлай майрамдык иш-чара өткөрүштү. Жалпы чакырылган ата-энелерге алгач 2020 окуу жылында пандемия шартында окутуунун форматы, өзгөчө эреже менен өтүлгөн сабактар жана азыркы убакытка чейин пайдаланылып жаткан шарттар тууралуу маалымат берилди. Мектептин башкы директору Шелли Гупта атайын жасалган сүрөттөрдүн негизинде окутуу тууралуу толук айтып берди. Саламатсыздарбы? Нооруз майрам менестер менен. It's been a beautiful morning. Бүгүн биздин чоң мектеп үй-бүлөсү, ата-энелерибиз, конокторубуз жана окуучуларыбыз майрамдын атмосферасына сүңгүп кирип, окуучулардын күчү менен даярдалган кызыктуу концерттик программанын көрүүчүлөрү болдук. Ошондой эле бүгүн биздин мектептин тарыхында биринчи жолу 3 алдыңкы мода бренди иштеп чыккан мектеп формасынын топтомдорунун бет ачары болуп өттү. Добуш берүүнүн жыйынтыгын чыдамсыздык менен күтүп жатам. Мен өзүм формалардын биринчи топтому үчүн добуш бердим. Бүгүнкү иш-чаранын маанилүү бөлүгү катары ата-энелердин тандоосуна коюлган окуучулардын жаңы формасы болду. Ата мекендик 3 бренд окуучулар үчүн мектеп формасынын 4 мезгилге ылайыкталган үлгүсүн тигишкен. Жогоруда сиз көргөн формалардын кайсынысы ата-энелердин жана окуучулардын көпчүлүк добушуна ээ болсо, келерки окуу жылынын башталышында ал мектептин түзүмүнө киргизилет. Ал эми ата-энелерде буга чейинки кийилип келген форманы же болбосо баарына каршы добуш берүү мүмкүнчүлүгү бар. Менин кыздарым биякта Силк-Роадта окуйт. Аябай жакшы мектеп. Биз аябай жакшы көрөбүз мектепти. Бүгүн форма боюнча балдарга жакты форма. Эң биринчи форма футболкалары, спортивный костюмдар аябай жакшы экен. Азыр тренд боюнча балдар кандай айтса, ошондой биз аракет кылып атабыз. Майрам ырчылардын жана окуучулардын концерттик программасы менен коштолду. Жалпы конокторго иш-чаранын соңунда Нооруз майрамына карата ысык боорсок жана таттуу чак-чактар таратылды.